Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Кыргыз элинин үрп-адаттары жана каада салттары. Кыргызстанда 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү ынтымакта жана тынчтыкта жашап жатышат. Ар бир элдин өзүнүн тарыхы, маданияты, тили, каада салттары, үрп-адаттары, дин ишенимдери бар. Мамлекет адамдын укуктары жана эркиндиктерин кемсинтпеген каада салт жана үрп-адаттарды сактоо менен Кыргызстандын элинин маданиятынын өнүгүүсүнө кам көрөт. Бул биздин өлкөбүздүн негизги мыйзамы Конституцияда бекитилген. Биздин өлкөнүн көп элдеринин тарыхын, маданий мурастарын сактоо үчүн ар кайсы улуттардын өкүлдөрүнүн кызыкчылыктарын коргогон, ынтымак жана биримдикти чыңдоого көмөктөшүүчү Кыргызстандын элинин ассамблеясы уюштурулган. Өлкөдө Кыргызстандын элдерине арналган ар кандай иш-чаралар, фестивалдар, музыкалык жана чыгармачылык кечелер, маданият күндөрү өткөрүлүп турат. Бул иш-чаралар абдан маанилүү жана баалуу, анткени ар бир элдин маданий салттарын сактоого жардам берет. Балдар, кыргыздарда башка элдер сыяктуу эле муундан муунга өтүп келе жаткан көптөгөн каада салт жана үрп-адаттары бар. Мурдагы салттардын айрымдары ушул тапта дагы сакталып келет. Бүгүн биз силер менен баланын төрөлүшү, анын биринчи кадамдарына байланышкан Кыргызстандын элинин каада салт жана үрп-адаттары тууралуу сөз кылабыз. Баланын төрөлүшү ар бир үй бүлөдөгү кубанычтуу окуя болуп саналат. Бала төрөлгөндөн кийин бардык жакындарына кубанычтуу кабар, сүйүнчү айтылат. Кубанычтуу кабар уккан туугандары жана коңшулары баланы көрүү үчүн келишет жана көрүндүк белектерин беришет. Балага 40 күн толгондо аны 40 кашык сууга киринтишет. 40 жамаачы көйнөк кийгизишет. Ушул эле күнү 40 май токош жасашат жана аны балдарга таратышат. Ал эми бала жаңыдан баса баштаганда, адатта ал 1 жашка толгондо тушоосун кесүү үчүн тушоо кесүү майрамы өткөрүлөт. Майрам учурунда балдар арасында мелдештер өткөрүлөт. Бөбөктүн буттарын ак кара жип менен байлашат. Балдардын ичинен ким биринчи чуркап келсе, ошол тушоону кесет. Бул салт балага өз алдынча тезирээк басышы жана анын алдындагы жолу ачык болушу үчүн жасалат. Балдар, силердин көпчүлүгүңөр балким ушул салт менен таанышсыңар жана ага катышкан болушуңар керек. Кыргыздардын жашоосунда улуттук оюндар жана көңүл ачуулар чоң орунду ээлейт. Аларсыз бир дагы элдик оюн-соок же тойлор өтпөйт. Көпчүлүк оюндардын мүнөзү дайыма аракеттерге даяр болууну, күч жана шамдагайлыкты талап кылган, көчмөн жашоонун шарттарына байланышкан. Кыргыз элинин айрым улуттук оюндарына токтололу. Аркан тартыш. Бул оюнда 2 команда мелдешет. Алардын ар бири арканды өз тарабына тартышат. Атаандаштарын өз тарабына тарта алган команда жеңишке жетет. Күрөш. Кыргыз элинин байыркы оюндарынын бири. Бул жерде балбандар өз ара күрөштү мелдешет. Күчтүүсү жеңет. Оодарыш. 2 атчан бири-бирин эрден оодарууга аракеттенет. Оюнга күчтүү шамдагай чабандестер катышат. Жеңишке эрден оодарылбай калганы жетет. Кыз куумай. Илгертеден эле бул үйлөнүү салты болуп келген. Ат минген улан кызды кууп жетиши жана өбүшү керек. Эгерде ал кызды кууп жете албаса, анда алар ролдор менен алмашат. Эми уланды кыз кууп жетип камчы менен сабайт. Көк бөрү. Чабандестердин улак үчүн командалык күрөшү. Улакты атаандаштарынан тартып алып, жана аны колдон чыгарбастан маарга чаап жетүү жана тайгазандын ичине салуу керек. Алты бакан селкинчек. Бул оюнда селкинчекти кыздар жана жигиттер 2-2ден тебишет. Калган жаштар 2 командага бөлүнүп алып, ыр менен жарышат. Биздин өлкөбүздүн башкы байлыгы бул Кыргызстандын эли. Тарыхты унутпашыбыз, биздин ата-бабаларыбыздан калган үрп-адат жана каада салттарды урматташыбыз керек.